Саламатсыздарбы, күндүн маанилүү жаңылыктары жана элдик кабарлары менен бүгүн 24 маалымат топтому. Assalamu alaikum. 26 may 2020 жыл. Москванын Шереметьево аэропортунан Бишкекке самолет учат бүгүн. Allah kızmak burada. Amançallah. Bugün Şeremetyevo aeroportu Азыр келчектериңер менен жаштакка коштошуп узатып ийгиле үйүңөргө бара бергиле. Бул жерде келчектериңерге жардам бере турчумун. Атайын бүгүн Жүзүсууга келген активист жаш жигиттер келиштими? Калпакчан жигиттер. Бирөөңөрүндө келчектериңер оор көтөрүп турбойт. Регистрацияга чейин алып барып чемоданын самолетко чейин кетирет. Так что келчектериңер менен учурашып коштошуп акырын чыга бергиле. Аэропорт просто 400 киши учат. Анан ар бирин бирден экиден узатып койсо 1000 киши болуп кетет. Баягыдай. Бул терминал кичинекей экен көрдүңүз. Могу жерге жалаң азыр кыз келиндер отуруш керек. Кишинин санын көбөйтпөй, да? Тура түшүнөм. Келчектериңерге эме болбогула, сарсан болбогула. Ана жигиттер узатып чемодандарын көтөрүп, бирөө дагы эчке сумка көтөрбөйт. Просто азыр уртан келгендер ушундай десек, силерди көрсө, болду, кайтпагыла. Жок, давайте бир 5 минут убакыт берели, акырын эме кылып кана. Урматтуу мекендештер, аэропорт Шереметьеводан түз эфирибизди баштадык. Бүгүн Кудай буйруса кыргыз жергебизге таңкы саат 7:30
биздин Аэрофлот компаниясынын чартерный рейс учат. Бул рейс белгилеп кетсек дагы бир жолу боюнда бар аял кишилер үчүн, андан сырткары 2 жашка толо элек наристелер апасы менен учалат. Азыр бул жерде элчиликтин кызматкерлери бул жердеги күзөтүп келген эркек балдар, жигиттер, күйөөлөрү, жакындары мындай түшүндүрмө иш жүрдү. Азыр бир аз түшүндүрүп өттү. Азыр эркек узатып келген күйөөлөрү, жигиттер, акелери азыр сыртка чыгат. Сиздер ойлогоңуздар бул рейсте ошол эркек кишилер да учат экен деп. Азыр Кудай бурса бул жерде ошол активист, волонтер жигиттер иштейт, мынакей ак калпакчан. Анан ошол жигиттер ушул биздин эжекелерибизди боюнда барларды жардам берип, таңкы саат 7:30 Кудай бурса учурабыз. Азыр бул жакта көрүп аткан ошол эркектер, узатып келген эркектер, азыр булардын баарына чогулуш өттү. Азыр сыртка чыгышат, уже бир 5-10 мүнөттөй убакыт бердик коштошуп алганга. Азыр бул жерде ошо жалаң ошо боюнда бар аял кишилер, анан жаш наристелер үчүн бул орундуктар. Туугандар, биз ар сааттарда түз эфирде маалымат берип турабыз. Анан азыркы ушул эфирди көрүп атсаңыздар, бөлүшүңүздөр. Эгерде кимде ким ушул рейске үмүт этип учуп кетемби деген ой менен келе жаткан болсо, эркек кишилерге таандык бул. Анан кийин көбүнчө ошол оюңардан кайтсаңар, бул рейс уже толуп калды. Ошон үчүн учуп кетет экенбиз, ушул 26-сында учат экен деп жолго чыгып алгандар, ошол азыр эле айтып коеюн, келбей койсоңуздар да боло берет. Бул жерде аэропорттун ошол руководствосу өткөн рейстен кийин ошол узатып келгендерге ошо аралыктагы дистанцияны сактасын деп ушундай шарттарды койгон. Анан элчиликтин кызматкерлери менен биргеликте диаспоранын, коом уюмдун лидер активисттери азыр ошол узатып келген эркек кишилерди түшүндүрүү менен үйлөрүнө тарап кетүүсүн суранып атат. Туура түшүнүү менен эле кабыл алды биздин эркектер. Азыр мынакей коштошуп уже сыртка чыгып башташты. Калган жумушту таңкы саат Кудай бурса 7:30 биз ушул жерде активисттер, коом башчылары, диаспоранын көмөгү менен өзүбүз жүктөрүн көтөрүп самолетко узатып коебуз. Ошол урматтуу мекендештер, Кудай бурса кыргыз эли ынтымактуу элбиз, биримдиктүү элбиз. Биз ушундай кыздын 40 чачы уулу деген сөз бар бизде. Аял кишилерибизди сыйлап, бул рейс ошол боюнда бар аял кишилер үчүн, анан 2 жашка толо элек наристелер үчүн ошондой комиссиянын чечими чыккан. Кудай бурса таңкы саат 7:30 биздин 402 орунду самолет менен ошол биз жогору жакта белгиленген категориядагы аял кишилер, анан жаш наристелер учуп кетет. Урматтуу мекендештер, мынакей биздин жарандар уже келип баштаптыр. Кассадан билеттердин почти баары эле сатылып болгон. Кассадан азыр болгону ушул эртең мененки учуп кетүү өздөрүнүн убактысын күтүп отурат. Туугандар, түз эфирди бөлүшүп коюңуздар. Биз дагы бир аздан кийин түз эфирге чыгып, дагы түшүндүрмө иштерин берип турабыз. Дагы бир жолу айтып кетейин, бул рейс боюнда бар аял кишилер үчүн 5 айдан 8 айга чейин жана 2 жашка толо элек наристе балдар апасынын коштоосунда учалат. Бир дагы эркек кирбейт бул рейске.
башка категориядагы адамдар дагы кирбейт. Ошолар үчүн гана аналган. Мынакей биздин медик айымдарыбыз деле таң аткача ушул жерде болот. Себеби бул жерде боюнда бар биздин айыл кишилер болгондуктан булардын ден соолугун көзөмөлдөп турат самолет учуп кеткиче. Бар жок ошол керектүү жабдыктар менен келишкен. Ар тараптуу ошол маселелер каралган. Мына медик айымдарыбыз ошол таңкы саат учуп кеткиче чейин ушул биз менен ушул жерде чогулат. Каналга жазылууну унутпаңыздар. Биринчилерден болуп маалымат алуу үчүн коңгуроочону басыңыз. Дайыма ден соолукта болуңуздар. Сиздер менен бүгүн 24 маалымат топтому болду.